көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Жогорку кеңештин депутаттары сентябрь айы үчүн айлык алышат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу социалдык тармактагы баракчасына жазган. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жана регламенти жөнүндө мыйзамдарга ылайык депутаттар жаңы чакырылыштагы депутаттар ант берип, кызматына киришкенге чейин эмгек акысын өзгөлтүксүз алышат. Депутаттар жыйынга келбей эле маян ала береби деген дагы сөздөр айтылууда. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо өнөктүгү учурунда парламенттин трибунасын өз партиясынын кызыкчылыгы үчүн колдонуудан карманып, бир ай бою региондордо эл менен жолугуу чечимин кабыл алган. Башкача айтканда, алар эл өкүлчүлүк милдетин толук аткарып жатышат. Эгер өнөктүк учурунда Жогорку кеңештин кезексиз жыйынын өткөрүү муктаждыгы пайда болсо, Жогорку кеңештин депутаттары 24 сааттын ичинде чогулууга даяр. Айрым маалымат булактары Жогорку кеңештин бир айлык бюджетин 120 депутатка бөлүп, эл өкүлдөрүнүн чыгымдары боюнча туура эмес маалыматтарды таратышууда. Депутаттардан сырткары парламентте аппараттын иш башкармалыктын кызматкерлери дагы эмгек кодексинде белгиленгендей маяналарын ала алышат.